Урматтуу Эрлис Жекшенович, азыркы учурда канча турак жай бар сиздерде? Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаты, азыркы учурда бизде приватизация болгон 1071 квартира бар. Анын ичинен военный пенсионерлерге 613, 57%га действующий азыр кызмат кылып аткан аскер кызматкерлерине 457, 43% бул берилгендер. Андан тышкары айтып кетсек, азыркы учурда бизде пенсиядагы жана үй менен камсыз боло турган адамдардын саны 3628. Сиздер азыркы учурда ошол аскер кызматкерлерине жаңы турак жайлар салып атасыздарбы? Үй менен камсыз кылуу багытында барбы ошондой программа? Бу жерден жалпысынан айтып кетсек, бу жерде бир гана коргоо министрлигине эмес, бу жерден бул кодекстин статусуна кирген аскер кызматчылары, бул чек-арачылар, бизде ГКНБ, коргоо министрлиги, ички иштер аскерлери, ошолордун бардыгы кирет. Азыркы учурда ар кандай министрлик ведомстволарда үйлөрдү азыр дагы салууга аракет кылып салып атышат. Бизде коргоо министрлигинде дагы азыр үй салганга проекттер бар, каралып атат. Бул эң керектүү мыйзам долбоор экен. Биз эми муну колдошубуз керек. Себеби биздин аскер кызматкерлери биздин мамлекетибизге өмүрүн тобокелдикке салып, мекенине кызмат кылып атат да. Мен да кесиптештерди колдоого чакырып кетет элем. Чоң рахмат.